Мамлекеттик органдар, жарандык коом жана журналисттердин ортосундагы мамилени бекемдөө менен бирге облус тургундарынын жашоо шартын жакшыртууну максат кылган долбоор 2 жылдан бери Баткенде ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Долбоор жалпы жамааттын кызыкчылыгы үчүн биргеликте иштешүүнүн артыкчылыктарын табуу максатын көздөйт. Мунун негизинде ушул мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун жардамы менен журналисттер кантип дагы элдерге көбүрөөк пайдалуу, элдерге керектүү маалыматтарды оңой тилде, тез, ыкчам, так жана түшүнүктүү тилде бере алат, ушуларга үйрөттүк. Долбоор Салам медиа тарабынан уюштурулуп, анын алкагында Баткендеги журналисттер, блогерлер жана мамлекеттик органдардын маалымат кызматынын өкүлдөрү үчүн атайын окутуулар жүргүзүлүп келет. Биринчиси мисалы шайлоону кантип чагылдыруу керек, шайлоодо кантип иштешсе болот, кандай коопсуздуктар жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар деп. Ошол эле учурда журналисттердин укуктары жана милдеттери деген окуулар өттү. Андан сырткары медиа сабаттуулугу үчүн жана факт-чек менен дата журналистиканын негиздери тууралуу дагы атайын окуулар өттү. Булардын негизинде журналисттер менен ортодо сүйлөшүп, кандай учурда ушул көндүмдөрдү колдонуп кетсек болот жана кандай маселелерди чечүүдө колдонсок болот, ушулар баарын талкууладык да. Бүгүн аталган долбоордун алкагында акыркы окуу уюштурулуп, анда журналисттерге соңку убакта популярдуулугун арттырып жаткан дата журналистика боюнча кеңири маалымат берилди. Бүгүнкү журналисттер үчүн атайын уюштурулган семинар өтө жакшы өтүп атат, кызыктуу өтүп атат десем болот. Дата журналистика боюнча толук маалымат алдык, кантип иштеп чыгабыз, өзгөчө материалдарды бергенде дал ушул форманы тандап ала турган болсок, сөзсүз түрдө биз өзүбүзгө элге жеткиликтүү, жеңил жана мындай азыркы замандын талабына жараша бир жакшы формат экен деп түшүндүм. Анан талкуулар болуп атат, 2 командага бөлүнүп, азыр бул жерде жарандык коом менен массалык маалымат каражаттарынын ортосундагы тыгыз байланыш, бири-биринен эмнени талап кылат деп атайын баракчаларга жазып, ошону иштеп чыгып атабыз. Жыйынтыктоочу окуунун соңунда журналисттер мамлекеттик органдар жана коомдук активисттер менен биргеликте учурдун муктаждыктарын талкуулап, кызматташуунун көйгөйлөрү айтылды. Өзгөчө өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү менен журналисттердин ортосундагы кызматташууну бекемдөө, маалыматтарды так, ачык жеткирүү маселелери талкууланды. Биз анча узактабыз да. Жанагы жолдун бою эмес да. Биздин көбүнчө ошол журналисттер келип электен эле кайтып кетишет да. Анан сүлүктүгө барганда аябай жакшыраак болот эле дейм да. Ошол бизде да жакшы иш-чаралар болуп атат. Ошолорду көп нерсе жакшы бар да, бирок баягы освещение, журналист жактан освещение жок. Анан кээ бир адамдар аны билбей калышат да. Ошо YouTube барбы, жанагы Facebook барбы, ошолор жерден эле маалымат алабыз, же өзүбүздү мындай көрсөтөбүз деп. Ошол негизинде мен айттым да, эгерде биз тыгыз иштесек, мисалы силер бизге жеткирсеңер, биз өзүбүздүн болгону силерге жеткирсе, ошондо жакшы болот дейм да. Облустагы жарандардын жашоо шартын жакшыртуу, алардын муктаждыктарын жоюуну максат кылган долбоор мындан ары да улантылат. Алдыда жарандар арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, Салам медиа тарабынан атайын көрсөтүүлөр уюштурулмакчы. Миңгүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.